Кубанычбек Тайыров өзү эмгектенип келе жаткан Баткен мамлекеттик университети жоюлуп кетүү коркунучу бар экенине кооптонуп, өлкө башчысына кайрылуу жолдогон. Жетекчиликтин ишке болгон кайдыгер мамилеси аны бул кадамга баруусуна түрткү болгон. Президентке кат жазганымдын негизги себеби ушул Баткендеги Баткен мамлекеттик университетинин жетекчилигинин ишке болгон кайдыгерлиги, анан келечек мунун келечегинин тагдыры менен бизди жамаатыбызды мындай ойго салат да, ошондуктан биз президентке кат жазганбыз. Кайрылуудагы негизги жүйөлөрдүн бири студенттердин санынын аздыгына, имараттардын бош турганына карабай жетекчиликтин демилгеси менен сметалык баасы 300 миллион сомго барабар болгон имараттын курулушу болууда. Жылдан жылга студент азайганына карабастан, мына Баткен шаарындагы бир имаратыбыз бош тургандыгына карабастан, дагы бир имарат башталган. Бунун баасы өтө 300 миллион сомдук. Ал мамлекеттик бюджет болбосо курулбай турган. Буга эч ким деле көзү жетпейт. Билбейм, ректордун өзүнүн көзү жетеби жетпейби. Бүгүн эле мен кур берем деген ниетим жок. Бул 3 жылда бүтөбү, 5 жылда бүтөбү, 10 жылда бүтөбү. Бул уже келечектин немеси. Бул мамлекеттик республикалык бюджеттен бир тиын жумшалган жок. Биздин өзүбүздүн үнөмдөгөн акчабыздан кетти бул нерсе. Мындан сырткары кызматтык унаа максатсыз пайдалангандыктан анын айдоочусу жумуш убактысынан сырткары жол кырсыгына кабылып каза болгон. Буга жетекчилик эч кандай жоопкерчилик алган жок дейт кайрылууда. Ректордун айдоочусу Баткен шаарынан сыртка чыгып баратып, мас абалында экенин, ошондуктан кырсыкка учураган, кырсыкка каза болгон. Буга түздөн түз ректор жооп бериш керек эди. Бирок бир адам өлүп кетип атса дагы эч ким жооп берген жок, ректор дагы унчуккан жок. Анан эми бул удаан иши кайсы кандай маалда кандай аракет айдаган. Түнү мен ооруп жатканда саат 12-де мен өзүм мугалимдер барды, ушундай болуптур депчи. Анан аракет экен, ошондук удаан иши бөлдү да, ал киши бөлдү. Эми машина азырынча турат. Аны тургузуу жагын ойлонуштуруп көрөбүз. Арызда мындан башка да университеттеги мыйзамсыз делген иштер боюнча жазылган. Ал эми ректор мугалимдин жүйөлөрүн куру доомат катары кабылдоосун билдирди. Ар кимдин айтканга, ар кандай сүйлөгөнгө укугу бар. Аны мен ушул күнгө чейин өзүгө да айтканым жок. Сен туура эмес кылдың, башка кылдың деп туруп. Эгер туура деп эсептеген болсо, ал өзүнүн иши. Мен бирок элдин алдында жүзүм жарык, бардык жасап жаткан иштерим ак. Буга чейин мен бүгүн эле келип жетекчи болгоным жок. Президенттик аппараттын тапшырмасы менен мугалимдин кайрылуусу боюнча облустук прокуратура иликтөө ишин баштаган. Анын жыйынтыгы менен кайсы тараптын айткандары чындык экендиги аныкталат. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.